1919-жылы 22 октябрда Мадаминбек Иван Монстров менен бирге убактылуу Фергана өкмөтүн түзөт. Бирок көп өтпөй эле Совет өкмөтүнүн курчоосунда калып, кайра жок болуу коркунучунда турат. Ал учурда Абдыкерим Садыков жана Иманалы Айдарбеков Совет өкмөтүндө кызмат өтөй башташты. Батыштан Куралдын келиши токтоду. Бирок байым, бизде 40 мың аскер бар да. Коркпой эле койсок болот. Bakın. Sana da bundan oturayım mı? Men ordum. Ya, tuğanlar mı? 2 cuma çıkmay olsa olur. Tuğanlar aytma. Ne oldu? Тыштаңла. Не oldu? 2 cuma çıkmay koysam hele ordum değil mi? Вот ты что себе прописал? Мне такое же право торговать здесь. Успокойтесь. Всех. Как тебя зовут? Сантин. Senin adın kim? Tavuldu menin adım. Тавылды. Уруш менен маселе чечилбейт. Давайте решать вопрос мирным путем. Мындан ары кезек менен турасыңар. Бүгүн биринчи келгениңер сода кыласыңар, эртең экинчигер. Сегодня торгует кто первый пришел, а завтра второй. Договорились? Нет. Константин, скоро найдем новое место и всех туда перевезем. Пока что наберись терпения. Тавылды. Жакында жаңы жер таап барыңыздарды ошол жерге көчүрөбүз. Азырынча сабыр кылып тургула. Эмне карап туруп калдыңар? Тарагыла. Сабыр кыл, Тавылды. Айтып атпайм, жаңы жер таап барыңыздарды ошол жерге көчүрөбүз. Ошол жерде чоң жер берем сага. Макулбу? Азырынча бир аз сабыр кылып тургула. Кызым, корккон жоксуңбу? Келле, сода. Абдака, тигилди кыбырышка суу жетпей атыптыр. Не кылалы? Өткөндө эле буруп келбедик беле ал жака. Кайра буруп алышыптыр алар. Бердикке дейм. Тур өзүң барып өйдө жакты карап келчи.
кимисилер буруп кетип атат сууну. Абдыка! Бар эми жардам бер. Ай, ысыкта орол бөлүп койбойт беле дейм. Шеркен кайнатты го я. Ай, абаккан. Ысыкта келбе дедим эле го. Көк бет десе. О мен көк бет болбосом дагы ачка калат элеңер да. Айтат, сіз болсаңыз атқа алмай окшойсуз. Болду эми көп сүйлөө чакырып барын. Ысыгында тамак ичип алсын. Келиңиздер. Жыга жеткенде уктап калдыңыз го? Жи. Жол болсунчу. Себеби сиздин жазып жаткан ушул алипеңиз келечекте көптөгөн балдарга жол ачып берет. Бирок ошол жолдо өзүңүздү жогото албаңыз, эс алыңызчы. Макул, азыр барам. Много крови пролилось. Времена трудные. И я рад, что вы пришли к нам. Если продолжим в том же духе, то не останется ни кишлаков, ни городов. А кто в этом виноват? Мы? Или те, кто сжигает наши мечети и священные книги? А кто отбирает хлеб у голодных? И продовольственные налоги для обеспечения армии? Народ голодает, и он уверен, что большевик хуже старого царя. Это не моя политика. Но если мы не накормим Красную армию, Белая армия здесь не оставит ничего. Это не грабеж, это крайняя мера. Я готов смягчить их. Смягчить? Я здесь не как прошенек. У меня 40 тысяч бойцов, и они требуют уважения. Вы знаете наши условия. Прекратить сборы сверхположенного. Людям нечего есть. Уважение к верам. Ни одна мечеть не должна быть сожжена. Ни один мулла расстрелян. Кишлаки должны иметь школу, чтобы туземец потом мог учиться в высшеобразовательных учреждениях, а не таскать воду русскому писарю. Мы не враги ислама. Мы враги невежества. Я гарантирую, мечети и мул мы не тронем. Школа и так в наших планах. А сборы мы для вас смягчим. Но снабжение Красной армии останется. Она будет и вашей защитой от общих врагов, когда мы заключим союз. А вас мы назначим полковником Красной армии. Вы хотите, чтобы и другие корбаши поддержали вас? Чтобы я их уговорил подчиниться вам? Да.
Вас же называют Львом Ферганы. Они вас уважают, боятся и с вами считаются. Я хочу, чтобы вы объяснили им, что это не подчинение, а союз ради общего светлого будущего. Тогда вам нужно признать их авторитет в своих регионах. Они должны управлять селами, рынками, обычаями. Мы согласны, но законы, финансы и армия под нашим контролем. Если ваше слово железо, то и мое будет таким же. Ассаламу алейкум. Ем! Hazır. Hazır. Эжекем, амансызбы? Кандай турасыздар, эжеке? Жакшы Жакшы жүрөсүзбү? болбосуңбу? Жакшы. Бактылуу бол. Этеңден жалгасын. Болду жетет. Тааныш болуңуз. Келиниңиз Гүлбахрам. Анадайын десе. Бактылуу бол. Бактылуу болгула кел. Келгиле. Келгиле. Жүрүк. Кабар берип койсоң апты. Жердин өкөсү тосуп чыкпайт белек. Балдар көрүнбөйт го? Балдар жакшы, алар тиги атасына жардам берип алма терип жүрүшпөйбү? Белгиле. Тияка киресиң. Алтындарың десе. Жакшы келип калдың. Ошондо сен Кел. аскер болбой калдың. Алып отур. Ооба. Эми Түркистан президиумунун жана комсомолдун Жети Суу облустук бюросунун мүчөсү болуп шайландым. Жакшы экен. Жакшы. Кел, ал. Током кандай жүрөт? Жакшы. Ал келип турат бат-баттан. Кел. Гүлбахрам, суйкай эле унчукпайсың. Кыргызча түшүнбөйсүңбү? Түшүнөм. Бир тууган элimiz ғой. Күчүм десе. Чайдан ичип тургула. Мен тамак жасап келе коеюн. Гүл, чайдан ал. Ағайындар, біз еліміз үшін, жеріміз үшін, дініміз үшін көтерілдік. Қолымызда құрал, жүрегімізде кек болды. Бірақ қазір біз тілекке қаршы орта жолда қалдық. Себебі Англиядан құрал келбей тұрған болды. Монстров орта жолдан бізді таштап кетті. Мен Фрунзе менен жолықтым. Сабыр қылғыла, без азыр құрал менен емес, ақыл менен күрөшүшүбүз керек. Ошондо эмне? Душманга баш ийгиле деген турасың ба? Жоқ. Мындан ары жергиликтүү элди кемсинтүү болбойт. Кызыл аскер мурдагыдай бейбаштык кылып, элди талаптан ойду. Тилибиз сакталат. Элибизди сактап калуунун бирден бир жолу ушул. А биз эмне болобуз анда? Орбашылар өз жеринде калышат. Жер сууга өзүбүз ээлик кылабыз. Элди тартипке салганга мынакей силер жардам бересиң. Жер Мухаммед, эргештер баары бир колдошпойт. Ошол Фрунзең сөзүндө турбасачы. Турат. Ошол курман болгондорду сыйлаганың ушулуп сен. Саткынсың сен. Сабыр кылгыла. Ай, сабыр кылгыла. Эгерде Фрунзе сөзүнө турбаса, мына мен биринчи болуп кылыч көтөрөм.
Ушу каракчылар менен чабышып жүрүп, өткөндө башыңыздан жарадар болуңуз эле. Эми бүгүн ээниңиз. Сиз өзү качанга чейин ушинтип жүрөсүз? Елге тынчтык келмейинчи. Ой, секин кылчай. Өзүңдүкүн эле кийсең болмок. Атамдыкы таптакыр эле эскерип калыптыр. Бул жолу куш өтө маанилүү. Мен кимдин баласы экенимди Шер Мухаммед кайра эстеш керек. Барбай эле койчу. Жүрөгүм жаман нерсени сезгендей. Мен ага ишенем. Баламдын атын ага арнап койгонумду ал дагы баласына менин атымды бергенин унутуп койдумбу? Барбай кое албайм. Келишимдин бир бөлүгү ушул. Орустарга да ишенип атасың. Кепилдиги барбы? Кепилдиги эч кимде жок. Бир гана ишеним бар. Коркпогула. Буйруган болот. Кой эми. Мен жолго чыгайын. Жоокердин күчү кылычында эмес уулум. Элине болгон ишениминде. Сен отура бер. Кудайым колдосун. Өткөндө Ленинге кат жазып атпадыңыз беле? Ошол эмне болду? Ошону ырас эстетпедиңби? Ал бир коржунду алып берсең. Берки чөнтөгүңдү карачы. Арбекен. Мен окуйын эми өзүң багымда. Глубоко чтимый товарищ Ленин, если бы нас спросили, пользуемся ли мы свободой, принесенной революцией, мы бы ответили нет. Свободы у нас нет, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства. С 1895 года наши плодородные земли были полностью отобраны в пользу переселенцев, приглашенных властями из России. Образование кыргызскому народу запрещалось. Его сознательно держали в невежестве. В 1916 году кыргызов насильно мобилизовали на работу для фронта. Их гнали как скот, что вызвало восстание к массовым исход в Китай. После революции многие вернулись босыми и голыми. Крестьяне нападали на киргиз, красноармейцы грабили, убивали лучших киргизских деятелей. В 1918 году в Токмаке были убиты 11 киргизов, среди которых и Дюр Соронбаев.
После 8-го краевого съезда киргизы попытались вернуть свои земли, но переселенцы отказывались их освобождать. На основании изложенного мы просим ввести обязательное обучение киргизских детей на родном языке, начать срочное строительство школ, провести отвод земли сначала коренным жителям, способствовать переходу киргизов к оседлости, выдать средства особого комиссии для возвращения киргизов-беженцев из Китая, разоружить местных крестьян. Представляя о всем изложенном здесь вам, глубокочтимый товарищ Ленин, мы твердо верим, что откроется для нас путь свободы и развития. И обездоленный доселе кыргызский пролетариат вступит, наконец, как меньший, но равный брат в великую семью революционной России. Нуржамал. Нуржамал. Kızım emne oldun? Bol emin Nüküntay. Gel abay. Hoppa! Otur. Emin tizginde bekem karma. Korkma kızım. Жылқыдан korkmaş gerek. Cüde temin abay. Bekerinden ata babalarımız ata adamın kanatı devese gerek tabi. Жылқы адамға жақын болады. Аттан қорықпаш керек. Мен деле сендей кезінде эле мингем. Чуде, темин. Ой, төмін кызым. Акылдым, зирегим мен. Ассаламу алейкум, Абдыкем. Ой, Шеке, келгиле. Келгиле болсын. Арбай, Шеке. Амансың. Жакшы турасың, арбай. Абдыке, Имаке. амансың ба? Жакшысың ба, бөтөлүп. Жамайды. Арбаңыз. Бар болду. Бар болду. Мен кызым чоңой ат мингенге жарап калбады ба? Кел абай кызым. Ағаңдарды үйгө киргиз абай. Апаң чак. Нуржамал кызым. Шеке, кире бергиле. Мен атты байлап эле кирем. Бат эле. Чу, кана. Киргиле. Sizge çınında kança bölümdегі internet жана жазылуу керек. Мегадан Mix менен өзүңүз чечесиз. Sizge керектүүнүн баары бир тарифте. Айына болгону 540 сомго. Кошумча фишкаларды кошуп алыңыз. Яндекс Плюс 30 гигабайт, соц тармактар, сүйүктүү кинотеатрлар жана башкалар. Меганын Mix тарифи. Өзүңүздүн тарифти түзүп алыңыз. Демек сиз жөнөткөн катка жооп келген экен да устат. Жооп келди. Каражаттагы бөлүп беребиз дешти. Бир бөлүгүнө кулчулукка сатылып кеткен кыргыздарды кайра кайтарсакпы деп турабыз. Түштүктөн кабар барбы? Ал жакта жагдай кандай экен? Түштүктө абалы оор. Мадам Бектин Фергана мухтарияты толугу менен улап советтери өтүптүр. Кыязы бул Бухара эмирлиги да жакын арада совет өкмөтүнө өтөт көрүнөт. Ташкенттен кат келиптир. Тырыкул Жанузаковдон. Ой, эмне дейт ботом? Берчи. Абдыкерим аман турасың ба? Акыркы кабар мени да, сени да ойлондурбай койбойт. Үстүбүздөгү жылдын 26 августунда Ленин жана Калинин, Вицик менен НСК, РСФСРдин декретине кол коюшту. Анын биринчи пунктунда образовать Кыргызскую автономную социалистическую советскую республику как часть РСФСР.
Кыргыздарды казактар кошуп салышканбы? Кандайча? Биз казак эмеспиз да. Албетте бир тууган элбиз. Бирок талай эли менен толуктардын айырмасы бар да. Өзбектер менен түркмөндөрдүн да автономдук республикасы курулуптур. Ошонда Фергана өрөөндөгү кыргыздарды Ташкентке, ал эми түндүктөгүлөрдү Оренбургка кошкону турушабы булар, иә? Кайран кыргызым. Эми экиге бөлүнөт экенбиз да. Баягы тиги үстүм каке келатса, аты менен үркүтүп акчты сүйрөп кеткен турбайбы? Ой, Малик аке, келиңиз. Келиңиз өтүңүз. Жаштарбы? Өтүңүз. Тынччылык ба, аке? Кайрат кылгыла, кагылайындар. Ой, не опять! Ой, не опять! Ой, барма dedin öylesi! Barma dedin! Ой, barma! Мадам Бектің башсыз денесі табылды. Ким өлтіргенін белгісіз дейді. Кандай түшүнбөйсүңөр? Өз алдынча автоном болууга азырынча кыргыздын саны жетпейт. Эң туура жолу казактар менен чогуу болгонубуз. Жолдош Кокуйбаев, биз аларга окшош болгонубуз үчүн кийин бөлүнүп чыга албай калабыз. Бөлүнүү эмне кереги бар? Биргеликте күчтүү мамлекет болобуз. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Извините за задержку. Мы сегодня с вами собрались для обсуждения очень важного вопроса. Нам прислали телеграмму из Оренбурга. В Нарыне усилилось движение белых. Нам сообщают, что войска атамана Анненкова и Дудова перешли границу Семиречья и заняли Актала. Вы понимаете, товарищи, что это только усугубит ситуацию на всей территории. Поэтому нам необходимо навести порядок в Семиречье для укрепления советской власти. Поэтому мы не можем допустить, чтобы белые заняли столь важный стратегический объект. Поэтому, товарищи Кукуйбаев, Атаханов, Расулов и Сыдыков, вы едете в Нарын для работы с местным населением. Укрепить советскую власть. Вы, товарищ Сыдыков, на вас военные.
поможете нам в обороне укрепить наши позиции. Но вы, товарищ Айдарбеков, вы останетесь здесь. На вас контроль за всей ситуацией и не допускание никаких конфликтов на всей территории. Вопросы есть? У нас мало времени, вы выезжаете завтра. Барып эле койчу. Кабатыр болма. Мен кайра эле келем. Жакшы тургула. Маке. Үй билем сага манат. Камсанап аптыке. Жакшы тургула. Бисмилла. Аттандык батырлар. Куралың ташта батыр. Силердин аскерлериңер артка чегинди. Эгер куралыңды таштасаң жаның аман калат. Мен өлімден қорықпайм. Сен үй бүлөң үчүн жашашың керек. Мен үй білем.
Açkaçılıktan kırılıp bitken. Жогото эч нерсем жок. Советтердин бир итин аты өлтүрүп, анан өлөм. Түшүнчү Батыр. Кепке сөзгө кел. Совет бийлигин бир курал менен жеңе албайсың. Кел андан көрө алар менен мамиле түзүп, эл жерибизди кырсыктан сактап калалы. Таштачы куралың. Ташта. Таштай кой. Ташта. Кеп сөзгө кел. Ак падышанын айынан кырылып бүттүк. Кытайга качтык. Эми мынтип өз эл жерибизге келсек, Совет бийлиги бизди кыйнады. Сен кимди кимден сактаган атасың, я? Сен кимди кимден сактаган атасың? Абдыка. Мурда ак падышанын күчүгө эле. Эми мынтип кызылдардын күчүгө болду. Коттуктайм. Абдыка. Өзүң көрүп атасың. Мамлекет курам деген Мустафа Шокай Семейде соттолуп жүрөт. Сибирде Колчакта кармашыптыр. Ал эми Фергана Мухтариятын эмири Мадаминбек белгисиз адамдар тарабынан башы кесилди. Кыскасы, мамлекет курам деген баары тең четинен жоголуп атат. Сен дагы кокустан жоголуп кетпе, жолдош Садаков. Мен үчүн кабатырланбай эле койсуң, Кемакыл. Стоять, я сказал! Сыдыков! Устат, Юсуп, буй макеме көсілерге бір жақшы хабар угузуп коелу деп шақырдық. Дегенім, мындан бір жұма мурун, тағырағы 28 март күні Түркистан Коммунистик партиясының Борбордук комитетінің кезектегі жиынында Жетісу облысы жөнүндө маселе каралды. Ал токтомдун 10 бөлүмүндө Бишкек, Прижевальск, Нарын, Олуята уездери Түркистан Республикасынын карамагындагы Тоолу Кыргыз облусунун курамына киргизилсин жана уюштуруу иштери жүргүзүлсүн делген. Мына токтом.
Oğuzuna may aylanay. Oğuzuna may Abdükem. Oğuzuna may. Demek көп жылдан бері кемгегіңіз текке кетпепті да. Бұрысы. Ұстат, бұл тоқтомды біз шығарғансыз бізді құттықтайсыңар да. Бұл жалпы ұзын әлі демілге өз емес. Ошондо кийинки аракетибиз кандай болот? Курултай өткөрөбүзбү? Сөзсүз жолдоштор. Жакшылап даярданышыбыз керек. Тура айтасың. Жақшыларым мен, арыстандарым. Анда мындай кылалы. Менің сунушум уюштуруу иштерин төрағалығына Абдыкени сунуштайлы. Бу калганыбыз колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Келиңиздер. Тамак бышты. Жүргіз Чырыңыздар. сән ұстат. Тамақ үстінде кененірек сөйлешер. Мақұл. Бұл баяғы жақсы хабарды ұққанда. Сизде эмне тез эле которо беришеби? Эми жакшы десең которот экен да. Аякта кино бар бекен, сурабадыңызбы? Барбаңыз сеңе. Барбы. Абдука үйдө? Ооба, биякта. Абдука! Оу! Ассаламу алейкум. Алейкум. Сізге Пішпектен қат келді. Пішпектен? Ооба. Қадырлуу курултайдын катышуучулары, бүгүн биз сиздер менен Тоолуу Кыргыз облусунун түзүлүшүн, анын аймагын, келечегин, Борбор шаарын, экономикасын жана маданиятын кеңири талкуулоо үчүн чогулуп отурабыз. Ар бириңиздердин сунуш пикириңиздерди Москвадагы, Ташкенттеги совет жетекчилерине жеткиребиз. Андыктан бүгүнкү жыйынга ар бириңиздер активдүү катышып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып калууга аракет кылыңыздар. Мына Түркистан Коммунисттик партиясынын макулдугу менен Тоолуу Кыргыз облусунун курамына Пишпек, Прижевальск, Нарын, Улуу Ата уездери киргизилип, анын Борбор шаары катары Кочкор болсун деп белгиленип атат. Урматтуу курултайдын катышуучулары, мен сиздерди бүгүнкү тарыхый курултайдын ачылышы менен дагы бир ирет куттуктаймын. Владимир Ильич Ленин белгилегендей, Совет өкмөтүнүн курамына кирген ар бир улут өз тагдырын өзү чечсин деген акылман сөздөрдү унутпашыбыз керек. Жашасын Тоолуу Кыргыз облусу! Кадырлуу жыйындын катышуучулары, тоо ташта ар кайсыл кокту колотто мал артынан жүргөн кыргыздардын өз алдынча Тоолуу облус түзүүсүнө азырынча эрте. Туура суроо. Эмне үчүн эрте? Биринчиден, биз азыр жер суу реформасын толук аткара элекпиз. Экинчиден, жер жайнаган мал салы бар байманаптарга каршы күрөштү күчөтө элекпиз. Ал тургай, алардын балдары, инилери, кайеке жээндери, куда сөөктөрү бул жерде кыл тыйып отуруп алышып, кайрадан бийликке келүүнү сабап атышат. Biz andayga жол бербейбиz. Biz буга жол бербейбиz. Андан сырткары элибиздин саны толук кандуу мамлекет түзүүгө жетпейт. Жана аны башкарууга билимдүү, илимдүү кызматкерлерибиз дээрлик жок кесе. Ошондуктан шашпайлы туугандар. Шашкан шайтандын иши. Андыктан биз Казак бир туугандардын республикасынын курамында болгонубуз дурус.
Арыбаңыздар агайын туугандар. Кыргыздардын өз алдынча түтүн булатып, келечекте кыргыз мамлекетин түзүү жөнүндөгү ой тилеги Манас атабыздын ата журтту сактайлы деген ураанында жатат. Бул жерде Кокуйбаев айтып жаткан маселе такыр башкада. Мисалы, Ташкендеги, Верныйдагы өзбек казак туугандарыбыз чек ара маселелерин өтө дыккаттык менен иштеп атышат. Андыктан Кокуйбаев мырзанын кандайдыр бир кызыкчылыктары барбы деген ой келбей койбойт экен. Эч кандай кызыкчылык жок. Урматтуу кедейген багалдар, тоолуу Кыргыз облусун түзүп, кыргыздарды өзүм башкарам деп, айтылуу өзбек бийдин небереси Абдыкерим Сыдыков курултайды башкарып отурат. Аны колдогон болуштун бийдин балдары Солто Иманалы Айдарбеков, Көлдүк Саяк Жусуп Абдырахманов жана кадырлуу Молдокебиз Ишеналы Арапаевтер. Булар кимдер экенин билдиңиздер. Андыктан мен бул курултайдын ишин токтотууну сунуштайм. Азыр эзде тугундар. Мен Кокуйбаевди колдойм. Жолдоштор, тынчтаныңыздар туугандар. Тынчтаныңыздар. Мен алгач өзүмдү тааныштырып кетейин. Атым Абдыкадыр Орозбеков. Түштүк тараптан келип отурам. Өзүм убагында набайчы, жумушчу болуп иштегем. Жана ошолордун кызыкчылыгын коргоп келем. Бизге азыр жолдоштор, билимдүү, акылдуу жаштар керек. Ал Манаптын тукуму, же байдын баласы ким болбосун, ал кыргыздын баласы жолдоштор, туурабы? Аксөөктөр жөнөкөй элге эч качан кызмат кылбайт. Кыргыздын баары аксөөк, жолдош. Жет атасын билгендин баары тең аксөөк. Бирок адам өз мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылыш керек. Мына түштүк тараптан Далихан деген мырза, айтылуу Алымбек Датканын тукуму. Ош уезиндеги жибек фабрикалар ошол кишинин эмгеги менен өнүгүп кетат. Эмне? Датканын тукум экен деп ошондой кадрлардан кечип салуу керекпи я? Сизге эч ким сөз берген жок. Көп сүйлөбөй отуруңуз. Сенден эч ким сөз сураган жок. Байдын балдарына сатылган набайчы. Сен эмне? Буларга жагалдан айтып атасыңбы? Акмак! Өзүң эле сүйлөгүн. Чүгөз кешке. Каякта десен барды айтып атасың. Чүгөз килем. Чүгөз килем. Өзүң эле сүйлөгүн туган. Достор, тынчтаныңыздар. Тынчтыкты сактаңыздар. Түмөнү жарыяла. Алган эртең болот. Ушу менин түшүнбөгөнүм, казактар эмне үчүн Казак Республикасы дебей Кыргыз ССР деп аталып калган? Бул эми Москванын саясаты да. Анткени казак деген орустун дагы бир урусу бар. Ошого окшошуп калбасын дегени го. Андан сырткары алар казак менен кыргыздын айырмасын көп деле биле беришпейт экен. Буга казак туугандар өздөрү деле таң калып атышса керек. Бирок бир тараптан алар өздөрүнчө мамлекет болгонуна сүйүнүшүп, атына деле кайыл болуп жүргөндөр. Арбагыла жакшыларым. Бар бол. Бар бол. Кош келипсиңер. Бар бол. Бүгүн атайын алыстан келип, чоң жыйында түштүк элинин үнүн угузганыңарга кубандым. Менин атым Абдыкерим Сыдык уулу. Арабызга кош келипсиңер. Тигилердин сиз жөнүндө айтканына түшүнгөн жокмун. Анын бары кал. Ишенбегил алардын сөздөрүнө. Мен дагы элим жериндеген адаммын. Аны неге каршы болуп атасыз? Казактардан бөлүнүп чыксак жаманбы?
Сен эмне келеси болсуңбу? Кантип түшүнбөй атасың ошону? Эгер өз алдынча автоном болсок, бийликке кайра эле булар келишет. Анан баарыбыз тең ашмалтайбыз чыгарышат. Сыдыковду жоготсоң, Арабаев келет. Аны жоготсоң, Айдарбеков келет. Аны дагы жоготсоң, Абдырахманов болуп булар келе беришет. Андай болбойт. Сыдыковго окшогон манаптарга бийликти бербейбиз. Абдыкерим эл душманы. Биз аны далилдейбиз. Эң башкысы эл журттун тынчтыгы. Саясат деп жүрүп, элибизди жүдөтүп албайлы. Сен эмне? Абдыкерим тарабын өттүң барго? Андай болсо, 4 тарабын кыбыла. Бирок билип кой. Алар сенин катарына кошушпайт. Сен алар үчүн болгону бир томаяксың. Уктуңбу? Мен томаяк эмесмин. Мен үчүн орусу дагы, татары дагы, казагы дагы баары бирдей. Манап болобу, набайчы болобу, кимиси эл жерди ойлосо, мен ошол тараптамын. Сиз дагы эл жер деген үчүн сизди жандап жүрдүм. Эгерде араңарда мага орун жок болсо, мен жалынбайм. Унутпа. Элим жерим деген бар тең мына ушул жерде турат. Туугандар, мына 3 күндөн бери өз алдынча тоолуу облус болобуз деп сүйүнүп отурсак, бул жерде бирөөлөр азырынча эрте, шашпайлы десе, кай бирөөлөр боордош казак бир туугандардын курамына кирип албайлыбы деп айтып отурат. Эмне үчүн кыргыз эли өз алдынча мамлекет болуш керек деген суроого жооп берип коеюн. Биринчиден, биздин өз эне тилибиз бар. Мына ошол өз эне тилибизде окуу китептерди жазып, эне тилибизде гезит журналдарды чыгарып, көчмөн элдин сабатсыздыгын жоюп, аларды билим алууга үгүттөшүбүз керек. Ошондой эле окуу жайларды, илимий, маданий борборлорду ачуубуз зарыл. Экинчиден, кыргыз эли бул жакта. Ал эми башкаруу мекемелер болсо, Ташкент менен Олия атада. Ошондой эле өзүбүздүн өнөр жай ишканаларды ачып, ал ишканаларда билимдүү өзүбүздүн эр азаматтар, кыз келиндер иштеш керек. Биз эркин облус болсок, мына ошондо өз тагдырыбызды өзүбүз чечкенге мүмкүнчүлүк болот, туугандар. Ол жетчет! Олду жетчет! Оозу кыйшык болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деген заман бүттү! Силердин заман өттү! Мына! Кедей кембагалдар, сиз кыргыз элинин атасы деп күнүгө мага келишет. Мен кедейлердин, дыйкандардын атынан сүйлөп жатам. Токтоткула жыйыныңарды. Байманаптарга бийлик жүргүзүүгө мен жол бербеймин. Керек болса, Москвага качып жатамын. Сендеги бузуклардын айынан мамлекетибизде чоң болбойт. Акмак.